Бакиевдин саясатын эл колдойт деген тыянак менен чыкканда эле элдин ичинде баягы катуу эме кетти да, толкун наразычылык кетти. 14 жыл өтсө дагы саясатчылар бүгүнкү күнгө чейин эч бир жакшы бир жыйынтыкка келбей коюшту да. Жерден биз ошо талапты айттык, ошол токтоткула атканды токтоткула азыр. Атамбаев түрмөгө түшүп, Атамбаевди приставать этип жүргөнүн болсо, бийликке келгенден кийин ал бир саматта эле ошонун баарын унутуп калды да. Бул акыйкаттык болбосо, айрыкча сот акыйкаттыгы болбосо, коомдо бийликке карата ишеним толук болбойт. Шушов жеңди, Шушов өзүнүн оюна жетти. Биз ага жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, ал өзүнүн оюна жетип алыптыр, ушул ишти жасап атышат. Революцияларды, чоң тополоңдорду сырттан эч ким келип уюштурбайт. Ошол эле оппозициябыз деп жүргөн саясатчылар деле аны уюштура албайт. Анын баарын бийлик өзү уюштурат. Ошо жап-жаш журналисттерди ушунча кыйнап атат дегенге мен вообще суроотой албайм да. Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. 2010 жылдагы апрель окуясына 14 жыл толду. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө ушул апрель окуясы өз максатына жетти, ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев менен укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер студиябызга. Алгачкы эле суроом, ошол 2010 жылдагы окуяны эстеп кетсеңиз. 2010 жылы мен абакта болчумун. Ошондо 2 апрелде соттун чечими болуп туруп, 6 апрелде акыркы соттун чечими чыгат деген ошо чыккан чечим. Бирок 6 апрелден баштап жана таласта мындай эме болуп кеткенден кийин сот болбой калды. 7 апрелде соттун чечими да чыга элек болчу. 7 апрелде соттун чечими менен үй камакка чыгып 7 апрелде кечинде саат 11де абактан чыкканбыз биз. Абактан чыгып эле ошондой элге кайрылып, ошондо бирок абакта жатсак дагы эмне болуп атканда, ошол жакта абактагы сотрудниктердин мамилеси качан кандай өзгөрө баштаганда биз ошол жерден өзүбүздүн дабыбыз менен сездик. Ошондо мен ачык эле бүгүн айтып коеюн, что ошол жакта сотрудниктердин эмеси мамилеси бизге январдан баштап өзгөрүлө баштады. Өзгөрүлө баштап, эмне десе, ошондо прогулкада жүргөндө жалгыз бетме-бет бизди отдельно алып чыгычу эле. Ошондо бетме-бет чыкканда бийлик болбой калды. Көп иш тормоз болуп атат деп акырын айтып калчу. Анын жыйынтыгы 7 апрель. Жакшы, агай ушул эле суроону сизге узатайын. Эми бул 7 апрелге чейин 17 мартта чоң курултай өткөн элдик. Бул форум ишканасынын короосунда. Ошол 17 мартта бийликке бир катар талаптар коюлган элдин атынан. Ошол талаптардын ичинде ошол Бакиев өзүнүн балдары, туугандарын бийликтен кетирип, өлкөнү конституциянын негизинде башкарсын. Жанагы уурдалып, тонолуп, анан текейден арзан сатылып кеткен стратегиялык тармактар, анын ичинде ошол эле Север Электро, башка энергетика тармагындагылар, телеком сыяктуу стратегиялык маанилүү ишканалар кайра мамлекетке алынсын дегендей талаптар болчу. Анан ошо талаптарды бийликке бергенден кийин бийлик эмне деп жооп берет болуп калды да, эмне деп жооп берет болгондо 23-24 апрелде бийлик филармонияда чоң курултай өткөргөн. Мартта. Марттын 23-24 мартта. Анан ошондо ошол курултайда эми ошол коюлган суроолорго жооп берилип, кандайдыр бир деңгээлде бийлик менен курултай аркылуу бир диалог болот деп элдин күткөнү ошо болуп калды да, баары эмне деп жооп берет. Ошондо курултай, бул бийликтин курултайы бир эле тезис менен бүттү. Баары туура жасалып атат. Бийликтин саясатын, Бакиевдин саясатын эл колдойт деген тыянак менен чыкканда эле элдин ичинде баягы катуу эме кетти да, толкун наразычылык кетти. Анан ошондон улам биз 7 апрелге
курултай дайындадык. Бул курултай Бишкекте ошол эле форумдун ишканасынын астында, ошондой эле бардык региондордо курултай өтмөк, ар бир региондо. Биз ошол курултайдагы пикирге каршы, бардыгы туура эмес, бул нерсеге ошо элге салып, кайра эл менен баягы элдин пикирине таянып бийликке талап коюу максаты болчу. Бирок мына 6-сында ошо курултай өткөргөнү бараткан Болот Шерниязов жана башка ошол кездеги саясий чоң бирикме, бул бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрүн кармап, камайбыз деп, аларды таласка өткөрбөй атып, бийлик чоң жаңжал чыгарып алды да таласта. Чоң жаңжал чыгарып алды. Ал болсо ошо 6-сы күнү башталган түнү менен уланып кетти. Анан ошол таластагы жаңжалды шылтоо кылып, мына таластагы жаңжалда бул негизги максатыңар бийликти күч менен басып алуу деген менен 6-сында кечке жуук бириккен элдик кыймылдын лидерлерин, оппозиция лидерлерин камоо башталды да. Четинен камай баштады. Анан ошо биз эртеңкиси күнкү 7-синде курултайга даярдык көрүп, мен, Дүйшөбаев, Иса Өмүркулов, Мадылбеков бол 4-өбүз эртеңки курултайды өткөрүү тартибин талкуулап отурат элек. Ошо форумда бириккен элдик кыймылдын штабында. Ошондо 8:30 бизди 4-өбүздү тең камап алып келишип, ошо менен түнү менен суракта болдук. Таң атканча уктатпай сурак болду. Адвокат жок, эч ким жок. Анан эртең мененки саат 5:30 сурак бүтүп, айып угузулуп, 6:30 бизди камерага киргизди да, ар бирибиз өзүнчө. Анан ошондо мындай баягы үзүл-кесил маалымат баягы Сапар Арманович айткандай үзүл-кесил маалыматтан таластагы окуя катуу болуп атканын көрүшүп угуп калдык. Анан камерага киргенден кийин эч маалымат жок болуп калды. Ошондо 6:30 камерага кирген боюнча биз баягы аянтта кайнап, эл кырылып, канга боелуп, бийлик шалдырап, баягы эчтеке алы келбей калган мезгил 7-ге жакын чыктык. Ошондо 7-ге жакын бизди шашып-ушуп чыгарышып, коридордон эле кол койдуруп, жанагы кагаздарына анан жана эмелер алып алган биздин оокаттарыбызды берип туруп, дарбазадан чыгарганда ошо 7-ге бир 20 мүнөт, 15-20 мүнөттөй калганда чыктык. Ошондо Текебаев, Шерниязды да алып келишкен экен. Шернияз, Дүйшөн Чотонов, мен, Дүйшөбаев чыгылып бир 6-7 киши чогуу чыктык да. Чогуу чыктык. Ошо менен эле 7-синде жетилерде аянтка бардык. Аянтта эл кыжы бир сүйлөй турган, сөздү уга турган эчтеке жок, ансына микрофон эчтеке жок. Атып атат, ак үй жактан дагы эле ок атылып атат. Анан ошо 7:30 берки жогорку кеңештин имараты, азыр өкмөттүн имараты болуп турат. Ошол жерге келип, биринчи чогулуп, эмне кылабыз, акыбал кандай, кырдаал кандай деген маселе менен биринчи жолу чогулуп сүйлөштүк. Ошол жерде баягы бириккен элдик кыймылдын баягы лидерлеринде эки маселе токтолгонбуз. Биринчиси, эртеден кечке аянтта элге кимдер баш көз болуп баштап атат. Ошол лидерлерди таап, ошолор менен байланышыбыз керек. Анткени эл баягы эртеден кечке ошол жерде болду. Анан ар кандай лидерлер, ар кандай баягы чыгыш керек эле да, мындай топ болсо дагы ошолорду чогулталы. Экинчиден, бийлик менен байланышалы, бул атууну, кандуу кыргынды токтотуу деп эки маселе менен ошо 7:30 биринчи жыйында ошо сөз ошондой болгон да. 7:30 карата чынын айтканда негизинен биз региондор менен байланышсак, Нарында, Көлдө, Таласта бир топ жерде бийликти эл өтүп, элдик губернаторлорду коюп, баягы негизинен ошо бийлик карманып турган ошо ак үй эле болуп калган экен да кечке чейин. Жакшы, агай, ушул 6-апрелде негизи нааразычылык акциялары башталган да жерлердечи. Анан негизи ошол учурда эл эмнеге биринчи нааразычылыгын көрсөтүп атты эле? Мисалы, ошол эле электр энергиясына,
Дагы кандай нааразычылыктар пайда болуп калган ошол учурда? Мындай болду, нааразычылык дегендечи, элдин арасында пайда болгондо нааразычылык айтайын правоохранительный эме судья эме түрмөдө иштеген эме сотрудниктерине деле билдирип турду. Өздөрүнүн турмушун айтышып, өздөрүнүн кандай ошол жерде бандиттер кантип көбөйүп атат, бандиттердин кылыктарын айтып эле прогулкада айтып калча да, ошондо эсимде бар. 6 апрелде телефон менен аркылуу ушундай болот, талас эмне болуп аткан эметти. Анан бир убакта мага звонить этишти, ушу постовойдордун баарын чогултуп алып самолет менен таласка жиберет экен дегенде. Аны таласка бир звонить этип көрбөйсүңөр дегенде, менде таласта жок болчу. Анын жанында соседний камерада Уран Рыскулов деген бар болчу. Ага айттым, таласка звонить этчи, барбы десем бар деди. Таласка звонить этчи, аэродромго таш таштасын, ошондой самолетти готовить этти. Анан бир убакта эле ал звонить этти. Анан бир жарым саат келип эле камерам ачылып, бир 11-12 киши кирип келип эле телефонду иштеп калды. А киргенде зарядкада болчу. Ал телефонду кирген киши старший телефонду алды, алып туруп бардыгын айтты, давайте телефон иштегиле. Аны иштешти, анан бирөөнүн атын айтты, Абдуманов деди. Телефон таптымбы десе, карадым, жок экен деди. Анан дагы бирөөнүн атын айтты. Телефон таптыңбы десе, жок экен. Анда чыккыла да кеттик деп туруп, мага телефонду таштап алып туруп айтып атпайбы, катып койбойсуңар деп чыгып кетишти. Мен ошондо түшүндүм, 6 апрелде түшүндүм, бул бийликтин соодасы бүттү депчи. Мунун эмнеси айтайын? Ошондо нааразычылык ал биз тиги абакта жатсак да ошол жерден далыбыз менен сезип турдук. Телефон менен сүйлөшүп алып туруп. Бирди айтып кетейин, электроэнергия биякта айтып кетти, мындай электроэнергияны кылыктарын кантип тонуп атканын ал ачык эле көрүнүп калган. Анан кийин мен Север Электр бар иштегенден кийин ошону кайсы жолу менен канча эмне кылган энергетикада иштеген сотрудниктерди кантип өздөрүнүн катарына кошуп алып туруп ошол аркылуу акча жасаган баарды билинди да. Бул ошондо элдин нааразычылыгы азыр айтып атат, жана 50 тыйын за звонок, 50 тыйын жанагы электроэнергия, Север Электр сатып алып, практически Ширшов ошол убактагы ою энергосекторду алам деген жол болчу. Кийин качып кетип, кайта көрүнүп коюп жүрүп туруп, бул ишке ашкан жок эле. Анан бүгүнкү ситуация энергетика эң тяжелый состоянияда болуп турат дагы. Ширшовдун командасы полном составе бүгүн энергосекторго келди. Мунун жыйынтыгы ошо 14 жылкы мурун энергетикатор чатак келгенчи, бүгүнкү дагы бийлик, бүгүнкү чейин дагы бийлик эч кандай бир вывод жасаган жок, жыйынтыгы келген жок. Айтып кетейин, жалпы элдин настроенияси ушу угнетенный состояние турган, ал убакта көрүнүп эле турган да. Ошон үчүн айтып кетейин, силер айтып атпайсыңарбы, 14 жыл, мага 14 жыл сезим, 7 апрелде сезим абактан чыкканмын. Сезим ошо өзгөчө болуп дагы. Бирок ощущение баягы ошонун бир жакшы эмеге бир жолго түшө албаганыбыздан эң кейиштүү жол болуп атат да. Ошо 14 жыл өтсө дагы саясатчылар бүгүнкү күнгө чейин эч бир жакшы бир жыйынтыкка келбей коюшту да. Агай, айтсаңыз, ошол сиз бирден бир максат ошол учурда бийлик менен сүйлөшүүгө баруу болду деп атпайсызбы? Бийлик менен кайсыл убакта сүйлөштүңүздөр? Анан талап кандай болгон сиздер тараптан коюлган? Элдин талабы ошол учурда. Ошол жетисинде, кечинде талап бир эле болчу, Мореке, аянттагы кыргынды токтоткула, атпагыла. Ак үйдү тегеректеп турган солдаттар менен милиция жанагы атайын кызмат спецназ алып кеткиле деген биринчи талап. Экинчиси, ушунча эл кыргын болгондон кийин бул бийлик мындан ары бийлик катары иштегенге акысы жок, толугу менен отставкага кетиш керек деген 2 талап болгон. Бул талаптарды биз кечки саат 8-ге жакын калганда, ошо жана биз 7:30 чогулгандан кийин эле Ак үйгө бардык. Ошондо Ак үйгө Ройсакына Отунбаева, Дүйшөбаев, Сариев, мен 4-өбүз киргенбиз. Кирип жолукканда ошо Данияр Үсенов жанындагы ошол
bir топ адамдар менен 7-8 ал жерде ошо бул күч органдар министрлери, президенттин кеңешчилери бар болчу. Анан ошол жерден биз ошо талапты айттык. Ошол токтоткула атканды токтоткула азыр. Анан отставкага кеткиле дегенде ошо Данияр Үсөнов ошол жерде жоо ушундай болду. Мен азыр кеткенге даярмын отставкага, бирок тиги президентти мен кантип айтам отставка. Анан ошондо Розсакын айтып калды, отурбай мына жаныңда эле кабинетте кирип айт. Кырдаал ушундай жерлердин баарында азыр баягы эл аябай көтөрүлүп калдык. Бул аянттагы кыргынды көргөн, жакындарынан айрылгандар жөн эле жулунуп турат. Азыр эгерде кичине дагы убакыт өтүп бир кеч кирип түн болсо, андан көп кыргын болот. Анткени жаны ачып турган эл эч кимди карабайт. Милицияңды да солдаттың баарын тытып төөлөп, тепсеп таш менен урса да, жыгач менен урса да талкалап кетет. Ошон үчүн кыргынды токтотуш керек азыр дегенди айтылды. Данияр Үсөнов болсо айтты, мен азыр өзүм жазып берем, президентке айтам деп. Биз ошо чыгып кеттик, 8ге жакын чыгып кеттик, бир 10 мүнөттөй эле сүйлөштүк окшойт. Биз чыгып кеткенден кийин бир 8ден бир аз өтөр менен Бакиев бир 5-6 машина менен Ак үйдүн артынан дарбазадан кийин видеодон көрдүк да мунучу. Машина менен жана Ак үйдүн арт жагындагы паркты карай кеткен дарбазадан чыгып кетиптир. Ошо биз кетер менен бир 10-15 мүнөттөн чыгып баратып дагы жанагы машинанын терезелеринен ошо тиги жанагы тосмонун сыртында турган адамдарды аткылап, ошол жерден да бир топ киши жаракат алып каза болуп. Анан ошол жерден түп-түз эле тиги аэропортко барып туруп, ош жакка учуп кетиптир да. Биз аны мындай кийин уктук. Ошол ал моментте кеткенин уккан жокпуз. Анан эле тиги Данияр Үсөновдун арызын алып келип калышты. Сариев алып келди окшойт. Мынакей өкмөт отставкага кетти деп. Президент болсо качып кетти. Азыр каякта экени белгисиз болуп калгандан кийин бир түнкү саат ошондон кийин бир 9-9:30 алдын ала сүйлөшүп, андай болсо жоопкерчиликти да алалы, өзүбүзгө деп Бириккен элдик кыймылдын аткаруу комитети ошол 17 мартта курултайда түзүлгөн. Аткаруу комитетинин төрагасы Роза Исаковна болчу. Ошо төрагалыгы менен анда элдик ишеним өкмөтү түзөбүз, дагы жоопкерчиликти алалы. Бул маселени жанагы мен айткан ошол эртеден кечке элдин башында жүргөн лидерлер болсо ошолорду да чогултуп, чогуу сүйлөшүп туруп чечели дегенбиз. Бирок чынын айтканда ошондой бир уюшкан бизден башка, Бириккен элдик кыймылдан башка элдин башында эртеден кечке уюштуруп, баш көз болуп жүргөн саясий күч жок болуп чыкты. Мындай бирин ал эми жанагы топ башы сыяктуу жүргөн лидерлер чогулушту. Чогулганда алар биз Бириккен элдик кыймылга ишенебиз, мына силерди колдойбуз деп айтышты. Ошо менен түнкү саат 12-лерде 7-си күнү 8-ине караган түнкү саат 12-лерде ошо форумга чогулуп туруп, ошол убактылуу өкмөт түзүү чечимин кабыл алдык да. Жакшы, ошол жолугушуудан кийин Темир Сариев ушул аянттагы элдин алдына чыгып, ичкенди токтоткула, атамекен коркунучта деп кыйкырганын ушул видеолордон көрсөк болот да. Ошол кезде канчалык тобокелчилик бар эле? Мисалы, мекен жоголуп кетүү коркунучу ыктымалдыгы канчалык эле? Ал убакта ошондой мекен, ошондо Бакиев убагында келип, элдер арасында сөз чыгып калды. Ал чыккан болбогон жерде чыккан эмес болуш керек. Биз келдик, эми келгенден кийин 50 жылга келдик деген саясат менен. Ошол аркылуу өздөрүнүн кылган иши менен, өзүнүн поведениясы менен аны уже кожоюн болдук, биз ханбыз, эмне кылсак кылабыз деп туруп, баласын дагы жанагындай жерге коюп туруп, государствода экинчи ишини кылып койду го. Мындайда бизге бүгүнкү күндө ушул 14 жылдын ичинде ошо кандай бир жыйынтык, бир өзгөрүш болду, саясатчылар, жалпы эл бир чечимге келди, бир тыянакка чыгарды деген суроого мен табылбай атам да. Бул маселеге токтолобуз. Токтолосуңарбы? Мен айтып кетейин. Баягы көп өкүнүчтүү иштер болуп кеткен. Анан баягы бир деле айтып кетейинчи.
ел ошондо көңүлүң мына бийликке элге үмүтүн үзбөй ишенип саясатчыларга ишенип турган болчу да чоң потенциал болчу. Ошондо ошол саясатчылар ошол энергияны туура нукка жиберип туруп туура алса элдер ошол эме менен патриотический чувство менен көп иштерди жасап алат болчубуз. Тескерисинен чыкты, кайта эметип алгандан кийин баягы саясатчылар бир жаман свойствосу саясатка келгенден кийин булар жанагындай вывод жасаганда эми биз келдик деген жолго түшүп алып туруп эле анан ошондо правоохранительный орган сот системаны бардыгын колуна кармагандай эме колуна түшкөндөн кийин эле болду биздин бийлик биздин колубузда деп туруп кайта эле эски ошибкаларды эски эмелерди эски нукка түшүп эле эметкен. Мен айтып кетейин 10 апрелден кийин 7 апрелден кийин бул деле ошол жолго түштү. Жыйынтыгы кийин Атамбаев түрмөгө түшүп, Атамбаевди прессовать этип жүргөн болсо, бийликке келгенден кийин ал бир саматта эле ошонун баарын унутуп калды да. Ошон үчүн ошол эмелер кайталып 14 жыл ичинде бүгүнкү күндө бир жакшы бренд болду, ал бренд бүгүнкү бийликтен. 30 жылда болбогон иш биз жасап атабыз. Бирок 30 жылда судебный система, правоохранительный барды эмне кылып атты эле 30 жылдан бери эле бүгүнкү бийликтин эмесинде деле ошол ишти жасайбыз, эмне кылсаңар кылабыз деген жолдо турат да. Жакшы агай, ушул суроону сизге узатайын да. Атамекен коркунучта ар бир нерседе Октябрь революциясы убактында дагы Ленин жана балалык оору жөнүндө жазбады эле. Анан азыр Сапар Агымбаев туура айтып атат. Элдин ишеними үмүтү чоң болчу. Бул факт, муну тана албайбыз. Анан ошол эле убакта мына эл түшүндү, бийлик начар болсо, бийлик жеке бийлик өтүп, бийлик каракчы, өзү каракчы, бийлик өзү киши өлтүргүч, бийлик өзү мыйзамды бузуп кетсе кандай болорун көрдү, түшүндү. Эл эми мындан ары эчтекеге алданбайт деген бир түшүнүккө катуу жетеленип калдык да ошол кезде бизчи эл түшүндү деген. Ошо менен баягы 7 апрелде түзүлгөн убактылуу өкмөт болгон 3 ай иштеди да. 3 ай иштеди. Биз баягы мынакей элге ишенебиз, эл туура чечим кабыл алат. Эл өзү кандай кийинки бийлик кандай болсо ошону эл чечсин деп 12 июлда убактылуу өкмөт токтоп иши, өкмөттүн иши толугу менен техникалык өкмөткө өткөрүлүп берилип, ал эми өткөн мезгилдин президенти катары Отунбаева калды. Атамбаев, Текебаев бүт баары тең баягы ошол кездеги бириккен элдик кыймылдын негизги лидерлери Сарыев баары тең кызматтан кетишип, июлдан баштап шайлоо бүткөнгө чейин эч кимсе эч кандай кызматта жок болуп калды да. Анан шайлоо болду. Октябрда шайлоо болгондо тилекке каршы баары бир деле мындай эл түшүндү деген менен анчалык мындай эме болбо. Орто жолдо чоң окуя болду. Оштогу чоң окуя болуп кетти. Бул аябай элдин башына түшкөн чоң трагедия. Мына ошондой баягы көп нерсенин өтүп кеттик да ошо 6 айда. Анан бийликке негизинен ошо кездеги баягы июндагы референдум менен кабыл алган конституцияга ылайык бийликтин көбү тиги парламентке оодарылган болчу. Бийликке Ата журт партиясы келип калды да. Ата журт партиясы келди. Ошо менен мына Келдибеков, ошол эле мына Ташиев, азыркы Жапаров, Садыр Жапаровдун баары тең бийликтин башында болуп калышты. Ошо менен мына революциялык күчтөр бийликтен четтеп калды. Бийликте анан тиги партиясы өтүп, өкмөт башына Атамбаев келди. Андан ары карай, чынын айтканда Сапар Агымбаев туура, андан ары бийликте калуу, бийликти сактап калуу деген маселе менен ошол эле Атамбаев берки күчтөр менен жеңичинен сүйлөшүүлөр башталды. Революцияда коюлган элдин үмүт тилеги чынын айтканда кичине артка сүрүлдү. Барып анан 11-жылкы шайлоодо Атамбаев президент болгондон кийин эски ору чынын айтканда кайра эле жанданып кетти. Конституциянын ишке киришүү иштеринин баары токтоду. Жаңы конституция кабыл алынган менен ошо конституцияга ылайык бүт мыйзамдарды оңдоп чыгуу,
ошол конституцияга ылайык бийлик түзүмдөрүн тазалап чыгуу иштеринин баары токтоду. Мунун баарын ачык эле айтыш керек. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында мына өтүп өтпөй 10 жыл өтпөй 20-жылы эл кайра толкуп кетти. Анткени эл көрүп турду да ошол кездеги үмүт тилегинин баары тең толук аткарылбай, көп нерселер тескери кеткенин көрүп турду. Аягында келип мына ошол Бакиевдин убагында шайлоого кандай баягы көз будамайчылык болсо 20-жылдагы ошондой эле жана акчанын күчү менен басып көз будамайлап бийликтин партияларын түзүп, 1-3 партияга бийликти өткөрүп, андан ары башкарып кетебиз дегендей баягы бир ниеттер болду. Муну эл кабыл алган жок, бийлик алмашты. Анан азыр чынын айтканда ошол апрелдин эң чоң сабагы деп мен эсептейм. Азыркы мына бийлик конституциялык реформа жасады, бирок азыркы бийликтин ошо апрель сабактары кийинки 20-жылда октябрдагы окуялардын ошол эле 20 тетиги мурунку март революциясынын сабактары бекер кеткен жок. Анткени бүгүнкү күндө коомду тазалоо, коррупцияга каршы күрөшүү, мамлекеттик органдарда коррупциялык элементтер жоюу боюнча бул сабактарга кирет. Анан бирок мен айтайын дегеним, чынын айтканда эң чоң суроо азыр бул мамлекетте мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, мамлекетти мыйзам чегинде башкаруу. Анан кийин эң башкысы бул укук коргоо органдарынын мыйзам чегинде иштеши, сот адилеттигинин толук калыптаныш маселеси абдан чоң маселе болуп турат бүгүн да. Башка иштер канчалык жакшы иштер жасалган менен бул азыркы бул мыйзамдуулук менен сот адилеттүүлүгү, жалпы эле адилеттик калыстык маселеси баары бир күн тартибинде турат да бүгүндө. Жакшы, агай анан ушул үмүттөр боюнча айтып атпайсызбы, ошол аянтка чыккан элдин азыркы учурда ошол үмүттөр акталдыбы, максаттары орундалдыбы? Азыр элдин жана апатия болуп жүрөт. Убагында мен ачык айтып коеюн, что убагында Бакиев коомду коркутам, элди коркутам. Коом жалтанчак болсун, элиң болсо эч кичине чочуп турсун деген жолго түштү эле. Анын жыйынтыгы бул болду. Актанган жок. Мен жана бир кайта айтып кетейин, саясатчылардын бир жаман жери бар. Саясатка келгенден кийин эле ушу силовой структура, 3-4 жолу переворот болду. Мен айтпайм жокмун, революция. Переворот эле болду. 3-4 жолу ошо сот аркылуу, соттун эмеси менен, кылган иши менен, следствие, правоохранительный органдардын кылыгы менен отурушууга келдик. Ушу кайсы бийлик келбесе, бүгүнкү бийлик дагы ошондой болуп турат. Ушу правоохранительный орган жалтанчак, закондон жалтанып турсун, законду келгенде башын ийип турсун деген кызыкчылыгы жок. Ошонун кызыкчылыгы жок болгон үчүн баягы кур сөз менен, ооз менен айтып атат, что биз аракет кылып атабыз. Биз азыр мен эсимде да бүгүнкү президент айтып атат, мен сотко кирише албаймын. Сот өзү чечет деп. Убагында Атамбаев бул дагы сөздү айтып жүргөн, Садыр Жапаровду мен кирише албаймын, Садыр Жапаровду сот чечет деп туруп. Жыйынтыгы ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө бүгүн ушунча элдин ошо правоохранительный эмне кылып атат, бир Кудай билет. Аны далыбыз менен сезип эле турабыз, мен мындай эметип туруп. Анан бирди айтып кетейин. Убагында энергетика аркылуу убагында при Бакиеве 2006-2007 жылы 43-45% электроэнергия жоготууга кеткен. Жоготууга кеткен кишилер ошондой иштеп жоготууга кеткен. Бүгүнкү күндө энергия секторунун башында отурушат. Ошондо ошо жоготуу аркылуу акча жасашчы. Бүгүнкү күндө энергетикада акчаны башка жол менен жасашат. Аны сен чукуп иштеп жүрсөң да таппайсың. Бирок айтып кетейин, жана майнинг байонер жакында айтып атпайбы, майнинг компания бир эле официально бирөө бар, а неофициально 25 бар турбайбы. Неофициально ошо через майнинг компания ошо электроэнергиянын акчасын чыгарып кетип атышат. Аны ачык эле айтып. Ширшов, мен бүгүн ушу силердин мерде айтайын, Ширшовдон айтып керек, Ширшов жеңди. Ширшов өзүнүн оюна жетти. Биз ага жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, ал өзүнүн оюна жетип алып ушул ишти жасап атышат. Анан ошо эң эметкенде бүгүнкү күндөчү мен энергетикага жакын, укук короого жакын, ушу эки вопросту чечилбеген үчүн мен бул бийлик
кылган ишине ичим тойбой турат да, мындай көңүлүм ошо тойбой турган үчүн ошентип айтып коет бул. Эч качан бийлик ушул жалтак коомду башкарам, жалтак жаштарды жалтантырып отуруп, коркутуп алып туруп башкарам деген ойдо түшсө, мен ачык эле айтып коеюн, андан же ошондой эле ошого жетсе, коом өспөйт, коом алдыга жылбайт, коомдун ушу көз карашы бул бийликтен ошо өмүр бою коркуп жүрөбүз, менден кийин дагы балдар неберелерим коркот деген жөнүнөн андан алыс болуш керек булар. Жакшы, агай, сиз жогоруда ушул апрель сабактары деп жакшы пикир айтып өтпөдүңүзбү? Негизи азыркы бийлик ошол апрель окуясынан кандай сабак алыш керек? Анан азыр ошол учурда кетирип жаткан каталары боюнча дагы айтып өтсөңүз, кандай катачылыктарды кетирип атат мисалы? Туура эле айтылып атат. Коомду коркутуп, үркүтүп, басып отуруу мүмкүн эмес. Анткени 30 жыл эгемендик, 30 жылда муундар алмашып кетти. 30 жылда мына ошол оңго чыгып калган балдарды эсептегенде азыр мына эгемендик убагында жашап калган адамдар 50 жашка чейинкилердин баары тең бул эгемендик жылдары калыптанган, туулуп өскөндөр да. Бул 30 жылда биздин коомдо эркиндиктин, эркин жүрүүнүн, ачыктыктын үрөнү аябай эле калың себилди. Бул эл ичинде бул сезимдер менин оюмча мындай бекем эле орногон. Ошон үчүн апрелдин эң башкы сабагы кандай бийлик болсо дагы бул элдин, коомдун, адамдын эркиндигине чектөөгө, бийликтин ишинин ачыктыгын чектөөгө, жабык жеңичинен иш жүргүзүүгө баш алса, мунун келечеги жок. Бул ой түп туура эле айтылып атат да. Андай иштин келечеги жок. Бирок тилекке каршы чынын айтканда Ширшов боюнча коомдо суроо көп. Анткени былтыр президент өзү айткан, бул Ширшовду алып келдим. Анткени ал Бакиев катып койгон $200 миллион тап берем деди. Ошону таптырганга алып келдим деген. Мына азыр чынын айтканда коом ичинде ошол жоо күтүлүп атат да. Эми мына убакыт өтүп атат. Ошо 200 миллион каяка катыптыр, кантип тап, кандай келет экен дегенди жооп бериши керек да. Бул анан экинчиден чынын айтканда бул чөптүн башыба шамал болбосо бекер кыймылдабайт дебей, ошо Ширшовдун схемасы боюнча иштеген, Ширшовдун кадрлары энергетика системасын кайра башкарып атат. Бул энергетика мындай бул багытта бир жакшылыкты карай өнүкпөйт деген пикир элдин ичинде азыр деле бар. Бул пикирди бекемдегенге мына быйыл кыштагы энергетикалык каатчылык, ошол эле Токтогулдагы суунун кескин тартыш болуп кетиши, суунун көп жылдык баягы жөнгө салуу менен пайдалануу режиминин кескин бузулушу, мунун баары ошол жанагы эл ичиндеги күдүк сөздөргө бир бышыктаган факты катары болуп калып атат да. Эми мына азыр кар эрий баштады, мөңгү эрий баштады дегендей, эгерде быйыл ушул Токтогул суу сактагычында суунун көлөмүн толуктап, анан көп жылдык астыга карай атайын иштетилген жанагындай бир график менен сууну жөнгө салууну жолго коюшпаса, мындан ары карай өтө эле кыйын болуп калат да, кыйын болуп калат. Мына бул жагында чынын айтканда элде кооптонуу бар. Анан мен жана айткандай, апрель сабактары, апрелден башка дагы ошол октябрда окуялар, андан мурунку 2005 марттагы окуялардын эң чоң сабагы бул акыйкаттык болбосо, айрыкча сот акыйкаттыгы болбосо, коомдо бийликке карата ишеним толук болбойт. Анткени баягы илгери Сталиндин убагында айткандай, Стаке, сиздин айтканыңыз тууру, бирок сиз жиберген уполномочий ууру дегендей абдан туура сөздөр айтылышы мүмкүн бийлик башындагылар тарабынан. Бирок ошол эле ылдыйкы деңгээлдеги соттордун чечимдери акыйкат эмес болуп атса, кайсы бир адамдар жөнү жок, баягы мындай бир зордук менен камалып соттолуп атса,
соттолчу кишилер соттолбой калып атса, бул сөзсүз түрдө нааразычылык жаратат да, нааразычылыкты козутат, күчөтөт. Анан жана нааразычылык жөнүндө сөз болуп калат. Бул нааразычылык бир моментте бир эле нерсеге болбойт. Нааразычылык бул чогулуп отурчу нерсе. Майдадан чогулуп отуруп, бул жанагы кар томолонуп көчкүгө айланып кеткендей нерсе да. Ошон үчүн бул коомдук пикирде, коомдун баягы ичиндеги терс энергетика, бул нааразычылык, коомдун ичиндеги баягы ар кандай нерселердин, жаратуучу нерселерден, ошолорду козутуучу нерселерден бийлик өз алыс болуш керек. Мындай жанагы революцияларды, чоң тополоңдорду сырттан эч ким келип уюштурбайт. Ошол эле оппозициябыз деп жүргөн саясатчылар деле аны уюштура албайт. Анын баарын бийлик өзү уюштурат. Өзүнүн кыймыл аракети менен элди көтөрүп, өзүнүн кыймыл аракети менен элдин кыжырына тийип, өзүнүн кыймыл аракети менен анан элди жанагындай баягы чектен чыгып, эмне болсо ошо болсун, кечтин баарынан деп баягы 7 апрелдегидей ол окко төсүн тозуп, эмне болсо дагы ошо биз акыйкатка жетебиз дегенге чейин жеткирип коет, бийлик жеткирет да. Жакшы, акыркы суроомду сизге узатайын. Ушул нааразычылыктар боюнча айтылып атпайбы? Учурда чындыгында эле жана Кемпирабад маселеси боюнча камакка алынгандар, ошол эле журналисттер камакка алынган. Бул камоолор коомчулук арасында көп нааразычылыктарды жаратып атат да чындыгында. Анан ушул сот системасы, ошолорду камакта калтыруу чечимин кабыл алып жаткан сот системасы канткенде өнүгөт? Мисалы, ушул 30 жылдык тарыхта сот системасында жоопко тартылган судьялар жок экен да. Мындай да, жана ушу азыр 30 жыл деген бренд болбойт. 30 жылдын ичинде чын айтканда бир дагы саясатчы ошо жала жаап менен түрмөгө да отуруп чыкты. Ошо көп саясатчылар ошо сотту эсине келтиребиз деген жолго түшкөн жок да. Биз баягы ошо Петровканын чатагы менен биз бир жыл отуруп чыккандан кийин соттун чечими 9 апрелде соттун чечими чыккан, жеке чечим деп туруп, ошондо ошо фальсификация кылган следовательдер, прокурорлор, соттун чечими чыкпай калган еще эмеде. Следователь, прокуратура жооп берсин деген чечим чыккан. Ошон менен мен кийин временно правительственный иштеп атканда мен ошо прокуратура прокуратура бир следователь по особо важным делам уголовный иш ачты, берди, бар состав присвоен. 3 ай өткөндөн кийин, 3 ай временно правительство кеткенден кийин башка следователь ал ишти алып туруп жаап салган да. Ошондо баягы бир убакта временно правительство легитимный сас болуп туруп, правоохранительный органдарга влияние сас болгон үчүн булар промолчали. Кийинки бийлик. Анан дагы бир айтып кетейин. 30 жылдын ичинде ошо саясатчылар атын айтпай эле бир железный генералыбыз деп ал мени мактанып жүрчү элек. Ал деле чыккандан кийин мен ошону жанагы бердим элем, ошо следствие ошо ойдон жаап салды и эметип калды. Бирок саясатчылар бийликке келип туруп, бийликтин убагында ошо сот камаган сотту кийин депутат болуп отуруп, ошо камаган сотту члена Верховного суда шайлап атканда кол көтөрүп коюшкандарга мен түңүлөм. Башка дагы бир депутатыбыз кийин матрешка аркылуу тоже акталып чыкты. Акталып чыккандан кийин ошо следовательде ошо эменин бардыгын привлекать эткен жок. Айтып атам, бийликтеги турганга кызыкчылыгы жок, чтобы ошо судебная система өтсүн деп. Анан силер жана журналисттерди айтып кеттим. Бүгүнкү судебная системаны айтып атам. Бул бийликке мен таң калам да. 995 1 миллиард сом УТРК менен ЛТРга берилет экен. Бюджетте, годовой бюджет. Ошо 1 миллиард алып туруп, канча 500 журналисттер болсо, ошо бийликтин эң жакшы жагын көрсөтүп атат, айтып атат, элге берип атат. 11 журналист отуруп, факт менен чыгарып койгон эмеге 11 журналисттин желкесин сүйлөп атып камап атышат. Акыйкатпы, акыйкат эмеспи? Эмне деген 1 миллиард сом менен аркылуу элдин эмесин эметип атат. Экинчи дагы бир акыйкат деген. Эки жараныбыз бар. Бир жараныбызды военный билеттин деп подделать этип, соттун чечими менен чыгарып алып туруп, желкесинен сүйрөп алып туруп, самолетко салып туруп, чет өлкөгө жиберүүдө. Экинчи жараныбыз соттун чечими бар. Ал дагы военный билет аныкы дагы туура эмес экен.
соттун чечими бар. Соттун чечими аркылуу полковничий должностьтен 1 жылдык акчасын айып пул төлөп туруп, бул бийликке алып келип туруп, генерал лейтенант берип атат. Ал незавершенный, ал соттун чечими чыккандан кийин бүткөн незавершенный. Каякта акыйкат? Эмне үчүн мындай болот? Эмне үчүн в отношении ушу жап-жаш журналисттерди ушунча кыйнап атат дегенге мен вообще суроо таба албайм да. Кайсы жол менен акыйкатты булар коебуз деп. Же ушинтип атыр, сөз аркылуу эле ушу алдасак эметсек болот. Да, бир күн алдасаң болот. 2 күн алдасаң, постоянно алдамдан эметип бүтпөйт бул иш. Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эфирде мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Биздин студиябызда конокто убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев менен укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.